Ийгиликке жетүүнүн 3 жолу, ийгиликке жетүүнүн 5 жолу, 7 жолу деп ар ким ар кандай нерселерди айтышы мүмкүн. Ийгиликке жетпей калыштын жолдору мен бүгүн айтамын. Биринчиден жалкоолук. Жалкоолук сенин душманың. Байкасаң, ошо жалкоолуктун кесепетине сен ушул нерсеге келип калдың да. Эртең кылам, бүрс күнү кылам, понедельник кылам, андан кийин кыламын деп, үйлөнсөм кыламын деп ар нерсени айтып жүрүп, ошол нерсеге жетип калдың, ушул даражага келип калдың. Сен дароо жалкоолукту токтотушуң керек. Жалкоо болбошуң керек, урматтуу эркек. Жалкоолугуңду токтоткон учуруңда дароо алдыга жыла баштайсың, муну өзүң байкайсың. Экинчиден билим албаштыгың. Англис тил болобу, орус тил болобу айырмасы жок. Эмне кесип болбосун ошого тийиштүү, өзүңүн багытыңа тийиштүү илимди алышың керек. Илим албасаң болбойт. Үчүнчү маселе, сен нафсиңди көп кууп коюп атасың да. Кичине акча келип калса, кеттим кыздарга, кичине акча келип калса, жырны жеймин, уктаймын. Ушундай маселелер көп кылып коюп атканыңдын себебинен ийгиликке жетпей атасың. Нафсиңди тый, алдыга аракет кыл. Аллахым чоң-чоң ийгиликтерди берсин. Мектебибизде шит болот эле. Мындай шит, ошол жерде Манастын 7 осуяты деп, Манастын 1 осуяты табият менен таттуу мамиледе бол деп жазып койгон эле. Ошону эстеп калып азыр айтып коеюн дедим. Табият менен таттуу жылуу мамиледе бол дегени, табият менен сонун мамиледе деп туруп, келип, арчаны кыйып, үй салып ал деген маселе жок. Келип, адамдар эс алчу жерге өзүңдүн бомбаларыңды, оружияларыңды коюп кет деген маселе жок. Табият менен таттуу мамиледе бол. Табиятты сыйла, урматта. Табиятка көрсөткөн нерселер сөзсүз жооп өзүбүзгө эле келет. Себеби булдан барып аткан суулар, бул арчалар бүт бизге өпкө, суу барып жаткан сууларын өзүбүз ичебиз. Ошондуктан мусор кылба, булгаба, таза карма. Биз эркектердин эң чоң катабыз аялыбызга убакыт бөлбөй атабыз. Убакыт бөлүш дегени телевизордун пультун кармап алып жанында отуруш эмес, телефонду чукуп отуруш эмес, үйдө болуп коюш эмес. Убакыт бөлүш дегени чындап аял менен болуш дегени. Аялга көңүл бурууш дегени. Бүгүн телефонду чукулуп атат, аял алдында сүйлөп атат, телефон чукулап отурат. Бул аялга убакыт бөлдүм деп айтпаңыз сиз. Доско кеткен убакыт, аялга кеткен убакыт эсептелинбей, суроо жооп болбойт, ошондуктан аялыңызга көбүрөөк убакыт бөлүңүз мекендешим. Кечкурун прогулка кылып келиңиз. Мындай эсептеп көрсөңүз, үйлөнгөнгө чейин көп убакытты бөлгөнсүз, үйлөнгөндөн кийин убакыт бөлбөй койдуңуз. Ошондуктан аялыңыздын тили ажаан, тили өтө катуу чыга баштады. Мындай табияттарга алып келиңиз, айтор, эс алдырганды билиңиз, убакыт бөлүңүз, урматтуу эркектер. Таптаза булак суусу, өтө муздак, градусу билбейм. Якутскийдеги барганга өтө суукту сезгенбиз, ошол учурдагы суук суудай да. Эми могу табият караң. Аллахтын можизасы. Ушундай жерден ушундай таза сууду чыгарып койгон Аллахка миң шүгүрлөр болсун. Чексиз шүгүрлөр болсун. 100 жылдык арчалардын ичинде, 100 жылдык арчалардын көлөкөсүндө муздак сууду чыгарып койгон Кудайыма шүгүр. Биз ичип, жолубузду дальше улайбыз. Бисмилlah, кеттик. Балам бактылуу болсун, жашоодо кыйналбай өтсүн деп балдарыбызга бүгүн оозуга сураганым тыгып, эмне каласа берип, балдарыбызды комфорт зонасына тыгып, балдарыбызга эң чоң жамандыкты аталар өзүбүз кылып коюп атабыз да. Өзүңүз атасыз, чоң ийгиликтерге жеттиңиз, байлыкка жеттиңиз. Эми балам жакшылыкта жашасын дегениңиз туура эмес. Балаңызды көбүрөөк кыйнаңыз. Балам бактылуу, ийгиликтүү болсун десеңиз, балдарыңызды кыйнаңыз. Майк Тайсондун бир сөзү бар. Баласы келип, ата мен сиз сыяктуу боксер боломун десе, сен канды көргөн жоксун, канды ичип өскөн жоксун дейт. Аны кандай түшүнөм ата десе, сен кыйынчылыкты көргөн жоксун. Ал жерде көчөдөгүлөр бокска кирет. Көчөдөгүлөр ал ташты астында калган, мушту астында калган, көчөдө калган, мусор ящикте калган, алар эч нерседен карабайт, алар канды ичте көргөн, сени жөн эле уруп, өлтүрүп жок кылып коет. Ошондуктан балам сен башка кесипти кылгын деп Тайсондун сөзү бар. Сиз дагы балаңызды күчтүү болсун десеңиз, кыйнаңыз, айылга барыңыз, кетмен чаптырыңыз, иштетиңиз, жалаң назик болуп калбасын. Бүгүн шаардагы балдарды карасаңыз, эң кыйын иш мусор төгүш, башка иш жок. Бирок ошону дагы сен кыл, мен кыл кылат да. Ошондуктан мекендештерим, балам сонун жашасын, красавчик болсун, өссүн, ден соолугу болсун десеңиз, балаңызды нымжан, кылтырык, назик айым кылбастан кыйнаңыз балаңызды.